Бир адам соода кылуу максатында шаарга дүкөн ачат. Ал адам соодага бүт дитин коюп, эч качан эч кимди алдабайт. Ар бир кардарга жыл майынкы жүз менен жылуу мамиле кылат. Саткан тиричилик буюмдары да өтө кымбат эмес эле. Бул адамдын кабары бат эле шаардын экинчи учуна, андан кийин башка шаарларга да жетти. Акырындап туруктуу кардарлары көбөйүп, башка шаарларга да дүкөн ачып иштете баштайт. Жылдар өтүп ар кайсы шаарда орун алган дүкөндөрдүн ээси болот. Ошентип жашы улгайып калган кезде бул дүкөндөр тармагын башкарууну кайсы баласына берүү керектигин ойлонот. Акыры балдарын чакырып, "Балдарым, эми силердин бирөөңөр ушул дүкөндөрдү башкарып калышы керек. Бирок силер ага татыктуу экениңерди көргөзүшүңөр зарыл. Силер 100 сомдон акча алып, ага ушул үйдүн эң чоң бөлмөсүн толтура турган нерсе сатып алышыңар керек. Кечинде кимиңер тапшырманы так аткарып келсеңер, ошонуңар башкаруу укугуна ээ болосуңар" дейт. Балдары бул чечимге макул болушат да жөнөп кетишет. Кечинде атасынын алдына келишет. Биринчи уулу шаардын сыртындагы досунун чарбасына барып, 100 сомго 2 боо саман сатып алганын айтат да, аны алып келип бөлмөгө чача баштайт. 2 боо саман түгөнөт, бирок бөлмөгө толук жетпей калат. Экинчи уулу жууркан жасаган адамга барып, 2 жаздык сатып алганын айтат да, аны ачып ичиндеги тооктун парын чача баштайт. Бөлмөнүн ичи сапырылып аппак болуп калат, бирок ал да бөлмөгө толук жетпей калат. "А сен эмне сатып алдың?" дейт атасы үчүнчү уулуна суроо салып. Ал: "Алгач дүкөнгө бардым, акчамды майдалаттым да 50 сомун жетимдер үйүнө бердим. 20 сомун садагага бердим. 10 сомун өтө зарыл деп сурап келген досума карыз бердим. Калган 20 сомго болгону 2 нерсе алдым. Бир куту ширеңке жана бир шам" дейт да, ал экөөнү алып чыгып шамды жагат. Ошол замат саманга, тооктун парына толбогон чоң бөлмө башынан аягына чейин жарык боло түшөт. Ошондо атасы баласына кайрылып: "Азамат уулум, сен менин айтканымды толук түшүнүптүрсүң. Жашоодо акчаны, аны менен бирге башка нерселерди да максаттуу жана пайдалуу колдоно билүү керек. Бул дүкөндөр тармагын башкарууну сен колуңа аласың. Сен жашооңо жарык чачканды үйрөнүптүрсүң. Бул эң сонун" дейт. Бул видео жаккан болсо, Ийгиликтүү YouTube каналына катталып, коңгуроону басып коюңуз.